4 класстын окуучусу Мадина Азаматова айылында мектеп жок болгондуктан бир нече чакырым алыста жайгашкан кошуна айылдын мектебинде билим алууга мажбур эле. Аны үйдөн мектепке, кайра кечинде мектептен үйгө кайтуудагы жол азабы кыйнап келген. Эми ал күндөрдүн баары артта калды деп сүйүнүп турган чагы. Машина болбойт эле. Азыр өзүбүздүн мектеп ачылганга сүйүнүп жатабыз. Биз мектепте жакшы окуп, мектептин атын чыгарабыз деген ойлорубуз бар. 275 орунга ылайыкташтырылган билим уясынын тендердик баасы 49 миллион сомду түзүп, 2,5 жылда курулуп бүткөн. Бардыгы жакшы шарт менен курулду, акыркы типтеги мектеп болду да. Анан биз ушу мамлекетке рахмат эле айтабыз, ошо балдарыбыз ушундай жакшы мектептен окуп билим алса, кыргыздын керегине жараган жакшы уул кыздардан болот деген ойдобуз. Ал эми бул Жалпакташ айыл аймагынын жергиликтүү бюджеттен каржыланган Искен Нур балдар бакчасы. Буга чейин тоолуу аймакта мектепке чейинки дайырдоочу билим берүү мекемеси болгон эмес. Эми айылда жаңы балдар бакчасы ишке кирди. Бала бакчага элибиз абдан муктаж эле. Кудайга шүгүр, бүгүн ачылышы болуп жатат. 50 балалуу бала бакча, жогорку жана орто группа, 2 группадан турат. Айыл өкмөтү кош колдоп, кубаттап, айыл кеңештин депутаттары кубаттап, айыл эли кубаттап, ошо айыл өкмөтүнүн жардамы менен бүтүп, айыл элин, айыл өкмөтү аябай кубанычка бөлөдү. Бул күнү Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү дагы бир балдар бакчасы пайдаланууга берилди. 90 орунга ылайыкташтырылган бул бала бакчаны жеке ишкер өз каражатынан курган, бирок өз каалоосу менен мамлекеттин эсебине өткөрүп берген. Рахмат агайыбызга, ушу балдарыбыз билимдүү, ушул агайыбыздай балдардан болуп чыкса дейбиз. Берген билимдерибиз жугумдуу болсо дейбиз. Элибиз бардыгыбыз сүйүнүп атабыз ушундай айыл жерине садик түшкөнүнө. Биздин балдарыбыз дагы ушу шаардын балдарындай болуп, бала бакчага келип, кичине немелери өссө, аң сезимдери өссө, тартынбаган, чечкүндүү балдардан болсо дейбиз. Өзгөн районундагы социалдык объекттердин ачылыш аземине Жогорку кеңештин депутаттары өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү катышып, элеттиктердин кубанычын тең бөлүштү. Эл өкүлү Аида Касымалиеванын айтымында тоолуу аймактагы балдардын билим алуусуна өзгөчө көңүл буруу зарыл. Биз эмне себептен бүгүн келдик ачылышына? Себеби дегенде тоолуу аймак, жолу оор, татаал шарты, анан кийин кышы дагы оор. Бирок ушундай аймактарда өзгөчө балдардын билимине көңүл буруш керек. Ошондуктан ушундай саамалык улана берсин деп биз атайын келдик, белгилеп, майрамдап, ушул элге рахмат айтып, айыл өкмөттөрдө да жакшы иштесин депчи. Быйылкы жылы Ош облусунда республикалык бюджеттен 108 социалдык объекти куруу каралса, азыркы тапта 70-inde курулуш иштери жүрүүдө. Мындан сырткары жеке ишкерлер да четте карап турбай, туулуп өскөн айылы үчүн колдоо көрсөтүп жатат. Мындай бала бакчалар болсо ФАПтар дагы бар. Жеке ишкерлер салып берип аткандар бар. Билесиздер, көпүрө салып атканы бар, бала бакча салып атканы бар, спорт зал. Андан тышкары эл аралык уюмдар бар. Алардын да көмөгү менен салынып атат. Булардын да саны жалпысынан ушу область боюнча бир 20дан ашып кетти десек болот да. Элет жеринде социалдык объектилердин курулуш иштери 2019 аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата жүрүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Зайыр Абдыкеримов, Пирамида Ош.